Мына эми кезектагы Hyundai Porter'larga келип калды. Биздин каналда ушул Hyundai Porter'ды көргөн көрүүчүлөрүбүз аябай көп, эң көп просмотрду ээлеп жатат. Ушул видеолорубуз дагы да ушундай темпте көрө бериңиздер демекчимин. Жаңыдан көрүп аткан көрүүчүлөргө сиздер Машина Кейж каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн 14 июнь 2020 жыл апта күнгө жекшемби. Biz Ош шаарындагы Жапалак автоунаа базарынан сиздерге мындай видеолорду тартып көрсөтмөкчүбүз. Ушул мен бардык модельдерде, маркалардан тарткан аракет жасаймын. Бир гана ушу Porter эле болуп калбайт. Башка Япон унаалары, Корей унаалары, немец унаалары, орус унаалары дагы бар, оор жүк ташуучу унаалар дагы бар. Ал үчүн биздин YouTube'дагы баракчабызга кирип, Машина Кейж каналынын видеоден пунктун басып туруп, өз калаган видеоңузду көрсөңүздөр болот. Видеолорубузга класс басып комментарий калтыргандарды да унутпаңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы кыскача жарыя. Биздин Россиядагы мекендешибиз Kia Rio автоунаасын ойнотуп жатат, розыгрыш кылып. Ал үчүн толук маалыматты алыш үчүн, эрежелерин, шарттарын билиш үчүн могу экранда көрүп жаткан подсказкага басып, ошол Гүлжигит Акматов YouTube каналына кирсеңиздер болот. Ал жактан ушул толук маалымат алып аласыздар. Жана андан тышкары дагы комментарийде ошол Гүлжигит Акматов каналынын ссылкасын дагы биз калтырып коебуз. Ошол аркылуу дагы кирсеңиздер болот. Ойноңуздар, утуп алыңыздар демекчимин. Анда эмесе баштадык. Могу Porter 1ден баштайлы. Нарашка бар, бортунда жыйылып турат. 2000-жылы чыгарылган, объемы 2.7, баасы 370 000 сом. Элисин байланыш номери 778 28 43 14. Спальные бар. Porter 1, Нарашка бар. 2002 жылы чыгарылган, объемы 2.5, баасы 345 000 сом. Бирок номерин жазбаптыр, негедир эси да көрүнбөйт. Porter 1, Нарашка бар. Нарашкасы бийик. 1997 жылы чыгарылган, объемы 2.5, эсин байланыш номери 770 20 00 87. Айтылыш баасы 330 000 сом. Porter 1, дубль кабина, Нарашка бар. жылы чыгарылган, объемы 2.7, баасы 380 000 сом. Эсин байланыш номери 772 30 30 29. Алейкум ассалам. Экинчи катары порттун ичинде көрсөтүп койлу. Мына урматтуу достор, сатылган машиналарда тартып коюңуздар дейтилиңер комментарийде. Көрсөтүп коюп атам. Сатылыптыр 330 000 сомго. 2003 жылы чыгарылган Porter 1. Porter 1, Нарашка бар. Кабинанын үстүндө багажниги бар. Мотор свежий деп жазылып турат. Кагазында дагы кошумча маалыматтан 2000 жылы чыгарылган, объемы 2.5, эсин байланыш номери 550 75 75 27. Айтылыш баасы 330 000 сом. Porter 1, Нарашка жок. 2002 жылы чыгарылган, объемы 2.5. Эсин байланыш номерлери, баасы 450 000 сом. Салон деле таза. Родная краска дейт. Porter 1. Нарашка бар.
1999, объемы 2.5. Есін байланыс номері 553 43 42 34. Басы 350 мың сомда ода. Hazır мол көріп тұрғаныңыздар айлананы барды эле Портер бүрілер қаптап тұрады. Портер 2 жоқ болып отады деп ойлауыңыздар, алдында сөзсіз тартамын. Портер 1 авалы жақшы чындығында. Мынаки көрсетіп қойын өзі дағы. Нарашкалары да жақшы, таза, краскалары ондай серьезный чиіліп жерген жерлер да жоқ. Салон көрсетіп қойын, машина кейжі. Пробеги 380 мың километрді көрсетіп отады. Машина сатылды. Қаншаға? Урматты көрушілер, уже азыр эле мына мен алдымда машина сатылып кетті. 480 мың сомға. Өзі 550 мың сомда отқан эле айтылыш басы. Ошо нақ акчага 480 мыңга сатылыптыр. Портер 1, нарашка бар, бортунун ичинде жыйылып турат. Пробегин да көрүп койлу. 408 мың километр. Басы 450 мың сомда отат. Айтылышкана басы 450 мың сом. Портер 2 126 CRDI. Ол жағында да, ешігін қапталында да тұрат. Жазусы 2004 жылы шығарылған. Басы 520 мың сом деп жазылып тұрат қағазында. Интеркулер бұл жағында. Интеркулер ба кеже 526. Интеркулер кен. Нарашка бар. Портер 2 2005 жылы шығарылған, объемы 2.5, интеркулер. Нарашка бар. Бортын нече? Пробеги 247 250 километрді көрсетіп отат. Айдоочу жақта кішіне көчіп қалған, жана жыртылып қалған жерлері бар екен, тегілген жерлеріне отырғышында. Портер 1, нарашка бар. 2004 жылы шығарылған, объемы 2.6, есін байланыш номері. Пауза басыптағы шашылбай жақсы теріп алсаңар болады. Нарашка дегенде кейбіреулер комментарийде сұрап алып отасыңар, мұны қошымша ұзартылған биік борту шул нарашка деп коет. Пробеги 227 592 километр. Басы 480 мың сомда отыр. Портер 2 126 CRDI 2009 жылы шығарылған, объемы 2.5. Есін байланыш номері. Нарашка жоқ. Басы 600 мың сом бұл. Пробеги 217 487 километр көрсетіп отыр. Kia Bongo 3 дубль кабина. 2010 жылы шығарылған, есін байланыс номері 720 0009. Нарашка жоқ бортында. Нарашка разрешение бар дейді. Ручкасы жоқ екен да? Сынып алып тұр. Отырғышы дағы сыртылып қалып тұр. Жасалып тұр, Кореяда қандай келсе ошондай акыбалда екен. Пробеги 142 784 километр көрсетіп отады. Басы $9,000 дедім. $7,000. Айтмақшы курс ақырқы доллардың курсын айта кетейін. 74 сом 50 тиынды көрсетіп отқан. Daha bir Kia Bongo 3 нарашка бар. 2009 жылы шығарылған, есін байланыс номері 550 77 20 03.
Пробеги канча экен? 2227 километр көрсөтүп атат. Сыртка абалы жакшы эле көрүнөт. Мына порттун ичи. Басы 500 канча? 550 миң сом деп атат. Портер 1 Россиядан алып келинген, Кыргызстан номери коюлган. Будка 1 скаттуу. 2006 жылы чыгарылган, объему 2.5, эсин байланыш номери. Басы 280 миң сом. Номерин ОЗК'да айтып коеюн, 223, коду менен 119090. Жабуу экен, мындай алып көрсөтүп коер эле. Ке будка жагында көрсөтүп коеюн, Портер 2 126 CRDI, нарашка бар. Сырты жакшынакай эле көрүнөт. 2009 жылы чыгарылган. Свежий перегон деп жазылып турат. Эми свежий перегондорунда көбүнчөсү 2019 декабрда келгендери. Эсин байланыш номери 755 55 70 63. Салону деле бирок жакшы, таза. 239.332 километр көрсөтүп атат. Пробеги басы 630 миң дедиңизби? Портер 2 дубль кабина 133 CRDI. Портерлер экилердин ушул 133-ü бааланат. Портер билгендер билишет. Жүргөндөр дагы 2014 жылы чыгарылган. Коробка автомат, да бир өзгөчөлүгү кыймылдаткычтын көлөмү 2.6. Эсин байланыш номерин бирөөсүн кайталап коеюн. ОЗК түрдө 555 49 89 00. Коробка автомат. Мындай монитор да коюптур. Мультимедиасы. Мультируль, отургучтары деле айдоочуда кичине мындай жарака жерлери бар. Бирок серьезно жыртылган жерлери жок. Нарашка жок экен. Ортунда басы 10 миң доллар. Портер 2 нарашка жок, 133 CRDI. Эки 2014 жылы чыгарылган, объему 2.7, эсин байланыш номери. Пробег канча болуп калды эле? 300 миң. 300 миң километр. 133-тün дагы өзгөчөлүктөрү мындай 6 ступка механикада. Ушул 126-123төн айырмасы ушул. 123 менен 126да 5 ступка болот. Баасы айтылыш баасы 700 миң сом. Мына Kia Bongo 3 атайын ушул жака келдим эле, тартайын деп. Bunun холодильниги бар болса, себеби комментарийде мына күн ысып калганга азыр жай мезгилине байланыштуу ушундай холодильниги бар автоунааларда тартпоюңуз дедиле. Бунда холодильниги жок, бирок термобудка экен. 2019 жылы чыгарылган жаңы эле машина экен. Объему 2.6, эсин байланыш номерлери мындай. Паузага басып шашылбай терип алсаңыздар болот. Ким кызыккандарга. Салону эми жаңы машина болгон үчүн бардыгы эле жаңы, эч жеринде мындай дефекттери жок. Пробегин ключ өзүндөбү? Өзүндө. Так, мына пробеги 5118 километрди көрсөтүп атат. Коробка автомат да бир айырмачылыгы. Бунун баасы канча болуп атат эле? 17 миң доллар. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Портер 1 эси бардыгы тең родная краска деп атат. Бир жери краскаланган эмес. Алдында мындай защитный дуга бар. Бамперинде
2003 жылы чыгарылган. Эсин байланыш номерин озеке айтып коеюн, 755 коду менен 55 80 55. Нарашка жок окшойт, а? Нарашка жок экен. Так, салонун көрсөтөйлү. Спальный бар. Пробеги 146.424 километрди көрсөтүп атат одометринде. Bunun bası kança oldu ota dedim? Bası 650 min. 650 min som. Mına эми видеонун акырында şu Porter 2'den жыйынтыктап коелу. Бул да жылы жаңы. Жылы жаңына байланыштуу, абалы да жакшы. 133 CRDI. Мынандай Geobin Motors декоративный дагы мынандай дуга коюлган. Кошумча бампердин алдында 2018 жылы чыгарылган, объемы 2.6. Эсин байланыш номери 559 20 52 20. Нарашка койгон эмес. Супер. Супер салон деп атат эси. Жаңыларда мынандай отуруштарында кожасы мынандай кара жана боз түстө комбинированный болуп чыккан. Подогрев сидений, могу жагында жаңыларда дагы AUX, iPod, USB выходтары бар. Антизанос кнопкасы да өчүрүп жандыруу. Подогрев руля дагы бар экен, мульти руль. Эми жакшы. Навороттор дагы коюлган. Бунун баасы канча болуп атат эми? 14,5 миң доллар. Пробеги канча? 48 миң километр. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы айтмакчы, ушул биз 2 аптадан бери Бишкек унаа базарында, Риом автоунаа базарында тартып баштадык. Ушул бизге жардам берип аткан жигитке, биздин каналга тартып аткан жигитке суранып кетер элем сиздерден. Мындай комментарийде жылуу жакшы каалоо тилек сунуштарыңыздарды жазып коюңуздар. Ал ошол жигитке чоң күч кубат берет. Дагы да жакшы видеолор тартканы. Деги эле өзү жалпы биздин каналга класс басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Биз видео тартууну дагы деле улантуудабыз.